энергиям түгөнүп алсыз боло берем, эч нерсени каалабайм. Эгерде сиз эч нерсени каалабай жатсаңыз, энергияңыз аз болуп, көңүлүңүз эч нерсеге барбай жатса, демек сиздин биринчи кезекте алдыңызга койгон, сиздин ушунчалык ички дүйнөңүз менен берилип каалаган максатыңыз жок. Бул биринчиси. Ал эми сиздин энергияңызды алып, сизди алсыз кылып эч нерсени каалабай жатканыңыз, бул албетте сиздин энергияңызды алып жаткан абдан көп нерселер бар. Алар эмне болушу мүмкүн? Алар кандайдыр бир сиздин башыңыздан өткөн ситуациялар, ошол ситуациядагы түрдүү капачылыктар, таарынычтар, күнөөлүү сезимдер, өзүңүздүн каалоолоруңузга уруксат бербегениңиз, дал ошол нерселер сиздин энергияңызды ала берет дагы. Энергияңыз каяка кетип жатканын өзүңүз билбейсиз, эч нерсени каалабайсыз, энергияңыз дайыма минуста болушу мүмкүн. Энергиябыз минуска түшкөн учурда биздин акчаларыбыз дагы минуска түшөт, мамилебиз дагы бузулат жана өзүбүздүн маанайыбыз дагы ошого жараша дайыма ылдый жака минуска түшүп кете берет. Ал үчүн энергиябызды көп кылып, акчаларыбызды көп кылып, дайыма алдыбызга түрдүү өзүбүз каалаган максаттарды коюп жашоонун рахатын көрүү үчүн эмне тоскоол болуп жатат? Дал ошол блокторду таап, анын үстүнөн иштеп, жашообузда биз алдыга карай кеткенди үйрөнгөнүбүз албетте өзүбүз үчүн бүгүнкү күндө, ал эми эртеңки күндө биздин балдарыбыз үчүн абдан чоң таасирин тийгизет. Мен Азаткан Жусупова, психолог, талдоо чебери. Дал ушул видеону сактап алыңыз жана жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.